Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğanlar, jaratkan meylimde Allah kadamlarımızды berekeli kılıp, ушул ыйык күндөгү жасаган ушул ибадаттарыбызды кабылдап, билип билбей кетирген күнөөлөрүбүз биздин жашообузда аябагандай көп. Аллахым ушул улуу күндө бардык күнөөлөрүбүздү Аллахым кечирсин. Бүгүнкү баяныбыздын темасы туугандар, бул балдардын тарбиясына байланыштуу тема экен. Бала тарбия. Бул нерсе көпчүлүк адамдар үчүн аябай мындай жеңил сезилет чындыгында. Бирок бул дүйнөдөгү эң татаал иштердин, улуу иштердин бири деп айтсак болот. Эң татаал иштердин. Эмне үчүн дегенде туугандар, бул биз өзүбүздүн ата энелер өзүнүн берип жаткан ушул тарбиясы менен келечек муунду биз даярдап, аларды мына ошондой бир калыпка салып куюп, ошентип коомго кошуп атабыз. Кандай ошол коомду анан кийин мына туугандар адамдар пайда болуп атат. Кандай көрүнүштөргө кабылып атасыз. Өзүңүздөн жашы балдарыңыз менен, небереңиз менен тең болуп турган балдарды көчөдө машинанын за рулем болсун, же жөө болсун, мына ошолордун мамилесин көрүп аткан чыгарсыз. Кандай болот? Айрыкча мына ушул шаар көчөлөрүндө тар трафик, баягы машиналардын аябай калың ушундай кезинде болгон водительдерден болгон мамилени кандай абалда болот? Ошол үйүңүзгө кайтып аткан кезде же жумушка бараткан кезде сөгүнбөстөн сиз үйүңүзгө чейин жетип атасызбы? Жумушуңузга барып атасызбы? Ачууланбастан, нерв болбостон болуп атабы ошол нерсе? Чоң маселени жараткан нерсе. Мына ошол келечек муунду биз өзүбүз жетиштирип атабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын айткан бир сөзү бар. Куллу мавлудин юладу алал фитра. Фа абавахи юхавиданихи ау юнассиранихи ау юмаджисанихи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, ар бир төрөлгөн наристе булар таза табиат негизинде жаратылып атат. Фитрат деп коет. Бул нерсени Аллах субхана таала Кур'ан Керимде мындай деп Аллах Таала Кур'анда айтат: Фитраталлах аллати фатаран наса алейха. Аллах айтып атат, бул фитрат. Аллах Таала адам затын ушундай табиат негизинде жараткан. Бул актай барак, ак барак сыяктуу жаралган, бул адам затка таандык болгон, өзүнө таандык болгон ошондой бир сапат. Туугандар, ошондуктан мына жашоодо көп мындай адамдарды кездештирүү мүмкүн. Айтайлык, мисалы ушул айтабыз го, мусулмандарда иман бар, бирок ынсап жок, капырда иман жок, бирок ынсап бар деп. Эмне үчүн дегенде, мына ошол көчөдөгү адамдардын ортосундагы болгон мамиледеги маданияттуулук деген нерсени мусулманмын деп сакалды коюп жүргөндөн сен эгер көрбөй жаткан болсоң, бирок ошол намаз окубаган, динсиз болгон адамдын мамилеси ага караганда жакшыраак, маданияттуураак. Эмне себептен? Туугандар, мына ошол жараткан Аллах Тааланын фитраты. Аллах Таала Кур'анда айтып атат ушул нерсени. Фитраталлах аллати фатаран наса алейха. Аллах Таала мына ушул адам затын фитрат негизинде жараткан. Мына ошондой фитрат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дал ушул сөзүн айтты. Ар бир ушул дүйнөгө келген наристе мына ошол Кудайдын фитраты негизинде жаралат. Андан соң, туугандар, юладу алал фитра. Фитраттын үстүндө мына ушул таза табиат негизинде бул жаралат. Андан соң фаабавахи, мына ушул жердеги ф деген тамгасы, туугандар, араб грамматикасында ошол андан соң, то есть ошол дүйнөгө келди, Аллах тарабынан бул жаратылды, келди дүйнөгө, бирок эми азыр Аллах Таала мунун келбетин, сонун бардык мүчөлөрүн аман эсен ордунда кылып жаратып койду. Фаабавахи, эми бул төрөлгөн баланы ата энеси юхавиданихи, аны жөөт кылат дейт. Аны жөөт кылат дейт. Ата энеси аны юнассиранихи, насрани кылат дейт. То есть христиан кылат. Ау юмаджисаних, же болбосом аны от парас кылат дейт. Баланы ата энеси жасап атат. Мына ушул жерде жөөт кылат деди, насрони кылат деди, от парас кылат деди. Мусулман кылат деп айткан жок. Эмне себептен? Эмнеге дегенде
фитрат, мына ошол Кудайдын таза табияты бул өзү ислам болчу. Бул бала төрөлгөн кезде бул мусулман болуп төрөлдү. Ар бир нәрсе, хоть мушриктин, капыр, христиандын, башка кандай уйга сыйынган, отко сыйынган отпарастардын балдары дагы бул дүйнөгө төрөлгөн кезде булар мусулман фитрат негизинде төрөлөт. Андан соң анын багы фигурасын калыптап, анын ошол чисто ошол духовный составляющий нерсесин ата-энелери түзөт. Жөөт кылат деди. Жөөттөр эмнеге жөөт кылат dedi? Жөөттөрдүн эң биринчи признагы эмне? Кандай сүрөткө ээ жөөттөр? Жөөттөр туугандар булар өтө билимдүү, бирок ошол билимин эч качан булар амал кылбаган, ошондойлор болгон. Булар исламга келгенде, ислам келген кезде, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям келген кезде, мына ошолар ошол пайгамбарга, Мухаммад пайгамбарга иман келтирүү, мусулманчылыктан булар тартылып калышынын себеби дал ошол багы ичкүйдүүлүк, ичи тартык деген нерсе буларды ошол нерседен буларга чоң помеха болуп, тоскоолдук жаратты. Кантип бул интеллигенция болуп турса, ушунчалык грамотный калп болуп турса, анан кийин төөлөрдүн артында жүргөн, көчмөн болгон, бир тамганы тааныбаган, ушундай сабатсыз, чала сабат калктан бир пайгамбар чыгып калды. Бул дегени, бул кандай деген шумдук дегендей, мына ошолор анан кийин Аллах субхана таала айткандай, багыян байнахум, булар ошол көрө албастык, ушул нерсени көтөрө албагандан мына ошол исламга тоскоолдук буларда жаралды, туугандар. Мына эми насронилердин ата-энеси жөөт кылат деди. Мына ошол жөөт кылат дегени туугандар мынакей түшүндүк, аябай сабаттуу, сүйлөсө сөзү жайында, укмуш красноречивый, укмуш маданияттуу, бирок бул фигура, бул личность, бул кандай? Бул личность өзүнүн ошол сүйлөгөн сөздөрүнө, бардык нерсесине карама каршы. Бул личность өзүнө противоречить этип турат. То есть бул азыр сенин жүзүңө күлүп, мамиле жасап, бир жакшына мамиле кылып туруп, бирок артыңдан бычак сайып. Мына ошондой адамды ата-энеси жаратат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Насронилердин, булардын основной кандай бир мына азыр христиан дининдегилерди биз көрүп атабыз, туугандар. Буларда насронилерде эмне болду? Булар пайгамбарга сыйынып кетишти. Булар пайгамбарды, Иса ибн Мариямды, пайгамбарды булар Кудай деп, Господи деп булар сыйынып кетишти. Эми основной признак булардын чертасы эмнеде болуп атат десе, мындай багы кичине бир акылды жүргүзүү, туура анализ кылуу, кичине бир билимдин негизинде бир иш тутайлы деген нерседен булар курган. Главное буларга действие булар үчүн основа болду. Бардык кылып аткан нерселерине буларга главное багы движение. Бирок ошол чындыкпы, чындык эмеспи, ошол нерсени кичине мындай изилдеп, мындай карап көрбөйлү деген нерсе деген болгон жок. Булар ошол негизинде булар аябай трепетно ошондой ибадатын жасашып, улашып дальше кетишти. Мына ушул нерсени мисалы туугандар биз күндө мусулмандар окуп аткан 5 убакыт намазында окуп аткан ар бир ракатында окуп аткан Фатиха сүрөсүндө биз окуп атабыз. Гойрил магдуби алейхим валаддаллин дегенди бардык мусулман билет. Гойрил магдуби алейхим валаддаллин бардык мусулмандар билет, бирок ошол бардык мусулмандар ушул сөздөрдүн значениясына мындай кызыгуу дагы проявлять эткен эмес. Эмнени аңдатат? Эмне дегени бул? Гойрил магдуби алейхим эмне? Валаддаллин деген эмне? Бул аятта биз Аллах Тааладан дуа кылып, Кудайдан тиленип сурап атканыбыз жараткан Аллах деп атабыз. Биз ихдинас сиротал мустаким, бизди туура жолго салгын деп атабыз. Мына ушул туура жолго биз салган ислам жолун биз тутунуп карманган болсок, эми мына ошол жолдун үстүндө бекем туруктуу болгонду дагы Аллахым бизге насип ет деп суранып атабыз. Бизди деп атабыз баягы сен ыраазы болгон, сен сүйгөн, сен жакшы көргөн пенделериңе берген жолду бизге ошол жолду бергин. Пайгамбарларга берген жолдоруңду, солихтерге берген жолдоруң, олияларга берген жолдоруңду, мына ошондой туура жолду, сироту мустаким, туура жолду бизге насип эткин деп, гойрил магдуби алейхим валаддаллин, сенин каарыңа калган адамдардын жолдорун бизге бербегин, ошондой жолго салып койбогун. Жана адашып кеткендердин жолуна Кудайым салып койбогун, алардын жолуна эмес деп биз мына ушул жерден Аллахтан суранып атабыз. Мына гойрил магдуби алейхим валаддаллин дегендин значениясы. Бирөө каарына калып кетти. Эмне үчүн десе,
қарына қалғаны біліп тұрып назло жасаған бұлар жөөттер болды, Құдайдың қарына қалып. Адашқандар кимеле десе, бұлар білбей тұрып адашқандар. Мына ошолордун жолуна бизди салып койбой болгон деп атабыз. Эми жана ошондой эле юмаджисани пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат, отпарас кылып коюшат. Ата-энеси отпарас кылат дедиле. Отпарас эмне? Туугандар, отпарас бул изич. Бул багы илгерки бизден мынакей азыр теңирчилер аябай жакшы көргөн, козгогонду ушул теманы араб кулдар, анан Пакистан кул, анан паланча түкүнчө деп туруп, анан кийин булар өздөрүн ушунчалык илгерки багы тамырларына чакырган патриоттор. Кайра бизди ошол чыныгы артта калып кеткен ошол кылымдарга, адамдар аң сезими жок, кичине бир акылын иштеткени, кичине мээси болбогон, субханалла. Мына ошондой нерсеге, ошондой доорго чакырышып аткан мына ушулар. Отко сыйынуу, көккө сыйынуу, ташка сыйынуу, мына ушул нерселердин бардыгы, субханалла, чындыгында любой нормальный акылы бар адам эгерде ойлонуп кичине анализировать этип турган болсо, бул адамдын жөнөкөй бир логикага каршы келген нерсе. Кантип жараткан Аллах Тааланын ушундай кереметтүү махлугу таш менен сууга, отко, ушул нерселерге сыйынып турсун. Кантип сыйынсын ушул нерсеге? Туугандар, адамдын акылына дал келбеген нерсе. Мына ушул туугандар пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ушул сөзүндө мына ата энени балдарды ушундай обществого, мынакей коомго мына ошондой готовый патрон кылып туруп киргизип атат. Эми анан кийин таң калып атабыз. Дагы бизде любимый фраза бар. Заман бузулду. Заман бузулган жок, туугандар. Заман ошол эле заман. Заман 12 ай ошол бойдон калып, 11 ай болуп кеткен жок, кыскарып. Суткасы 24 саат, минутасы 60 минута, минутасы 60 секунд, эч кандай заман өзгөргөн жок. Хорошо, климат өзгөрүп атат, глобальный потепление климата, климат өзгөрүп атат. Бул адамдардын өзүнүн ушундай ачкөздүгүнөн, сараңдыгынан, мына ошол байлыкты издеп, ушул чукулап, эптеп, мына ошол нерсе эң биринчи орунда турган үчүн бүгүн мисалы ошол өзүбүз жашап турган табиятка биз өзүбүз зыян жеткизип атабыз. Бизге бирөө мешать этип аткан жок. Биз өзүбүз кылып атабыз ушул нерсени. Анан заман бузулган жок. Адамдар бузулуп атат. Адам бузулуп атат. Адам бул бузулуп келген, а заман эч качан бузулган эмес. Туугандар, ла тасуббу дахра фа инна дахра ана. Аллах Тааланын айткан сөзү бар. Заманды сөкпөгүлө, заман менмин дейт. Аллах айтып атат. Мына адам баарын жеңиши мүмкүн, бирок ким убакытты, мезгилди жеңе алды? Эч ким жеңе албайт. Бардыгы убакытка подвластны. Убакыт мезгилге карама каршы тура турган эч ким жок бул дүйнөдө. Маклуктардын бири дагы убакыт мезгилге каршы тура албайт. Ошон үчүн дүйнөң көп, акчаң көп, байлыгың көп, жалко. Ошонча баягы бир маңызы жок байлыкты жийип алып, аны даже керек болсо 1000 жыл жашаса, чачып жок кыла албай турган бессмысленно ошондой байлыгы менен переживать этип, бул адам карасаң самый дорогой курорттордо жүрөт, самый дорогой ушул врачтар, ошондой багы медицинасы тим эле окумуш өнүккөн, ошол жактарга барып акчасын чачып жүрөт. Эптеп продлить свою жизнь, чтобы могу бессмысленный топтоп алган багы уурлук жол мененби, же башка жолдор кайсы жол менен болсо дагы мына эптеп ушул мына заманды жеңип атабы ушул адам. Жок, замандын мезгилдин алдында бул чөп түшүп, керек болсо сажда кылып атат. Ошол алсызбыз, биз замандын алдында алсызбыз. Потому что заманды управлять эткен бул Аллах. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, уктайсыңбы, уктабайсыңбы, жейсиңби, жебейсиңби, бул убакыт өтө берет. Өтө берет. Сен страдать кыл, сен бактылуу бол, убакыт өтө берет. Эми туугандар, бала чаканы Аллах субхана таала бизге чоң аманат кылып берген. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мына ушул жерде балдардын тарбиясы бул ата эненин мойнунда экендигин, аябай чоң бул жоопкерчилик экендигин бизге аябай баяндады ушул нерседе, туугандар. Мына мисалы айтайлык, Аллах субхана ва таала Кур'ан Керимде Аллах таала айтып атат. Аллах айтып атат: "Я айюхаллазина аману, қу анфусакум ва ахликум нара, ва қудуха ан-нас вал хижар, алейха малаикатун гиладун шидадун ла я'суна Аллаха ма амарахум ва яф'алуна ма ю'марун." Аллах айтып атат: "О имандуу адамдар, өзүңөрдүн жаныңарды
бала чака үй бүлөңөрдү тозоктун отунан сактагыла. Ошол тозоктун отуну адамдардан болот, таштардан болгон ушундай от болот, отун болот. Бул тозоктун үстүндө мына ошол тозокту карап турган, тозокту көзөмөл кылып, мына ошол жердеги азаптарды тынымсыз берип турган ал жерде периштелер болот. Шидадун, аябай каттуу, гилазун, аябай копол, мээрими жок, мээрим жок, ташбоор болгон ушундай периштелер болот. Сен ыйлап жиберсең боор ачып кетпейт ал жердечи. Ла ясун Аллах маамараху. Аллах буйруган нерсесин булар эч кандай багы кемчилиги жок, так аткаргандар. Кудайдын буйругун аткарып, мисалы болуптур макул эми кичине могул жерден сага жеңилдик кылып коеюн кичине деп кою, андай нерсе жок. Ва фаалуна ма юмарун, аларга буйрулган нерсесин дайыма ишке ашырып келишкен ушундай каттуу, ташбоор, мээрими жок периштелер болот. Забания периштелери, туугандар. Бул жакта жүрбөйбү азыр багы маколор, сатанизм деп ошондой сатанинский секталар түзүп, ал сектада булардын идеологиясы ушундай болуп атат. Сатана, то есть шайтан, иблис жана анын аскерлери, булар тозокко барып, ошол тозоктогу бардык ошол иштерди адамдарга азап бермей, мыкачылык кылмай, күйгүзмөй, кесмей, саймай, эсмей, сындырмай, ушул нерсенин баарын ошол сатана жана анын аскерлери жасайт. Ошондуктан биз азыр сатанага, шайтанга сыйынып, ошол аскерлердин катарына кирсек, бизди келечекте мынакей тозокко киргенден кийин биз ошол башка адамдарга, аларга азап бергенде, башка адамдарды кыйнап, ошентип азап бергенге биз толук кандуу участник болобуз. То есть биз ошол сатананын кулдары болобуз дагы, биз жардам беребиз сатанага деп булар ушинтип ойлошот. Субханалла. Мына алар билбей атат, ошол сатана өзү ошол жерде отун болуп турушун. Сатана бул багы туугандар, сатана деп бул багы биздин сөзүбүз бар го, шайтан деген сөз. Шайтан бул ошол араб сарфындагы келген бир сыйгалардын бири. Глагол прошедшего времени бул шатана деп коет. Шатона. Бул сөз, вот могу сөздүн коренной буквалары 3төн турат. Ш, Т, Н тамга. 3 коренной тамгалардан турат. А смысл эмне? Смысл дегени бул жакшылыктан узактады деген. То есть адам болобу, жин болобу, ким болбосун, эгерде ушул адамдын ушул табиятына ушундай багы жакшылык деген нерсе кичине алысташа бере турган болсо, жакшылыктан алыс болгон нерсени туугандар өтө эле ушундай алыс болгонду шайтан деп коет. Мына ушундай. Орустарда булар христиандар эми сатана деп атпайбы? Биздеги шатана. Мына ошол жакшылыктан алыс болду. Ошон үчүн туугандар, адамдардын мынакей Нас сүрөсүндө келип атпайбы? Алладина юасвису фи судури наси минал джиннати ван нас. Адамдардын жүрөктөрүнө азгырык салып, адамдардын жүрөктөрүнө ушундай азгырык салып жүргөн шайтандар. Булар минал джиннати, булар бизге көрүнбөгөн жин затынан болгон шайтандар. Ван нас жана адамдардан болгон шайтандар. Жакшы билип ал. Ошондой адамдарды көргөндө постоянно ушулардын признактары туугандар мындай да, внешний облик ал красотада эмес. Адамдын мисалы сырткы келбетинде туугандар багы нурду эмес деп адамдар сырткы келбетке пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Инналлаха ла яндуру иля суарикум ва амваликум. Аллах силердин байлык жана сырткы келбетиңерди карабайт. Бал яндуру иля кулубикум ва амаликум. Силердин жүрөктөрүңөргө жана ошондой эле кылган иштериңерди карайт деген. Ошон үчүн не надо адамдарга сырткы биринчи внешний обликтен адамдарга баа берген бул было ошибочно. Ката. Эмне үчүн дегенде туугандар, такыбалуулук бул нерседен полноценно ушул нерседен зависит эткен эмес. Анан эми ошол адамдардын табиятын карасаң, жакшылыктан алыс, постоянно интригалардын үстүндө жүрөт. Нет, вот человеку просто жить. Нет, ал нерсе менен бул ему мало. Бул өзүнүн үйү бар, өзүнүн үй бүлөсү бар, өзүнүн проблемалары бар. Нет, ал нерселерди чечпейт. Бул постоянно интригалардын көтүндө жүрөт. Интригалардын артынан жүгүрүп ушундай суматоханы аябай сүйгөн мына ошондой туугандар адамдар, ушундай личностьтер болот. Ошол личность эми туугандар ким десе, это продукт дагы бир ошолордун аталарынын, энелеринин продукту болуп эсептелет. Эмне үчүн биз балдардын тарбиясы шариатта Аллах субханаху ва таала бизге аманат кылып жүктөп койду. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи." Силердин барыңар башкаруучу,
жана ошондой эле кол астыңарда адамдар бар. Жана ошол кол астындагы адамдардан силер баарыңар жоопкерсиңер деди да. Варражулу раин фи ахлихи ва мас'улун ан раияти. Эркек өзүнүн үй бүлөсүнө жоопкер, ошол үй бүлөсүнүн үстүндө башчысы жана ошол үй бүлөсүнүн кол астындагы адамдарынан жоопкер деди. Туугандар, эми балдардын воспитаниясы. Мен азыр бул кыска мөөнөттө бул нерсени айтып берүү таптакыр невозможно. Мен болгону ушу үстүндөгү эң основной нерселерге мен көңүл буруп кетейин. Бардык ата эне ушул балдардын ушул кыйынчылыгы болбосун, ушул балдар нормально жашасын, келечеги жакшы болсун. Эгерде бул өзү ушундай бир объект, какой-то бир посмешище, объект багы кандай десем, бул көпчүлүк баарында бул нерсе бар. Бул термин, даже термин психологияда, урматтуу туугандар, бул нерсе келет. Булчу баягы психологический травманы, детский травмаларды алып калган балдардын келечекке сөзсүз түрдө мына ошол таасири болобу? Албетте болот. Бул психология. Детский травмалар бул сөзсүз түрдө бул адам чоңойгондон кийин бул адамда проявляться этип баштайт. Мисалы, постоянно өзүн неполноценный, өзүн ошондой бир кандайдыр бир комплекстер менен жашап жүргөн бала боло турган болсо, объект багы тегеректеги жаш балдар эми баары эме да, бул маскаранын объекти болсо, үстүнөн күлүшсө, издеваться этсе, башка кылса, ошол нерселердин баары бул жүрөгүндө калып, айтайлык, мына туугандар анан кийин бул адам кийин ошентип чоңоюп атат. Эми үйүндөгүлөрү мисалы туура ошолго нерсеге көңүл буруп, айтып, түшүндүрүп, башка кылып, мындай бир руслого киргизип, түшүндүрүп койсо болот эле, бирок ошол нерсени кылган жок. Эмне үчүн? Ата обычно мына бүт ушул азыркы ситуацияда атасы убара эмне менен баягы эптеп ушу тирилип, үйгө бир продукт алып келиш керек, буларга кийим жасаш керек. Всё. Башка забота жок. Эмне үчүн дегенде азыр ушул проблема туруп калды. Постоянно экономика страдает, жетишсиздик, жетпейт. Үйүндө проблема, именно бир проблемалар жоктуктан келип чыгып атат. Всё. Поэтому баягы барчылык болгон кезде, слава Аллаху, Кудайга шүгүр, мына ушул нерсе болду. Баланын воспитаниясына ноль. Мына ушул адамдар анан кийин ушул багы психологический травмалар менен мына ошондой кийин кичине чоңоюп калгандан кийин бул постоянный ушул өмүрүндө этот человек он начнет доказывать, что бул өзүнүн кыйын экенин доказывать этип, өзүнүн ушундай бул нерсени туугандар комплекс Наполеона деп коет. Багы полководец болгонго французский. Согуштан эч эле бошобой. Потому что карлик болгон, бою кичинекей. Постоянно ушу доказывать этип жүрүш керек. Башкаларга доказывать этип мен өзүм кыйынмын, анан башкамын, кыскасы ушундай. Башкаларды кемсинтүү, өзүн башкалардан жогору коюу, мына ушундай нерселер келип чыгат туугандар. Субханаллах, мына Аллах Тааланын Куран Каримдеги аятына туугандар көңүл бурабыз. Туугандар, мына Юсуф алейхиссаламдын мынакей окуясы бар. Юсуф алейхиссалам окуясында мынакей Юсуф сүрөсүнүн 7-аятында Аллах Таала айтып атат: "Лакад кана фи Юсуф ва ихватихи аятун лисаилин." Сураган адамдар үчүн, кызыккандар үчүн, Юсуф жана анын бир туугандарынын ошондой окуясында аябай көптөгөн сонун аяттар бар деп Аллах Таала мына ушул аятында айтып атат. Жана ошондой эле Аллах субханаху ва таала Юсуф сүрөсүнүн 111-аятында айтып атат: "Лакад кана фи касасихим ибратун лиулил албаби ма кана хадиса юфтара." Аллах айтып атат, мына ошол Юсуфтун жана ошол бир туугандарынын аңгемелеринде туугандар абдан чоң үлгү бар. Лиулил албаб, акыл ээлери үчүн. То есть акыл ээлери үчүн кичине башын ойлондуруп, то есть мезин иштетип ойлонуп көрүшсө абдан чоң пайданы чыгарса болот. Бул ма кана хадиса юфтара. Бул жөн эле вымышленный бир персонаждар эмес, булар вымышленный бир окуя болгон жок ал жерде деп Аллах Таала айтып атат. "Валакин тасдиқаллади байна ядей." Бирок бул ошол нерсенин чын тастыктаган нерсеси болот. Жана бардык нерселердин талдап, чечмелеп кое турган, бардык нерсени өз ордуна коюп кое турган ушундай понятиялар мына ушул аңгеменин ичинде жатат деп. "Вахудан ва рахматан лиқауми юъминун." Жана бул ыймандуу адамдар үчүн мээримдүүлүк жана туура жол деп Аллах Таала мына ушул аятында айтып атат. Туугандар, Юсуф алейхиссаламды билесиңер. Юсуф алейхиссаламды өзүнүн эле бир туугандары эмне болуп кетти? Бир туугандары алып барып аны жок кылган аракет кылышты. Эмне үчүн дегенде, атасынын
вниманиясын ошол жерде баягы ич тардык, кичине ич тардык деген нерсе проявляция этип баягы чыгып кетти. Булар ошентип багынан кутулуп алып барып таштап келишти. Бирок бул историянын продолжениясы ушундай болду. Бул Юсуф алейхиссаламды Аллах субханала таала алып барып туруп падышалык деңгээлге чыгарып койду. Падыша болгондон кийин туугандар мына ошол бир туугандар мына ошол жерде бир тууганга болгон мамилени ушул жерден көрүп атабыз. Бирок туугандар мына ошол Юсуф алейхиссалам ошол бир туугандарды кечирип кечириши жана ошондой эле ошол бир туугандар ошол жасаган күнөөнү толугу менен мойнуна алып тооба кылышы бул деген чоң нерсе. Мисалы бүгүн кээ бир принципиально ушундай адамдар үчүн бул дүйнөдөгү жасаган косяктардын эч качан мойнуна албай келишет. Из-за принципа. Принцип болсо да, принцип ал үчүн главнее, задний бериш жок, кыскасы ошондой эч кимге пайдасы жок болгон нерселер. Туугандар. Аллах субханала таала мына ошол Юсуф алейхиссаламдын ичиндеги мына ошол Юсуф алейхиссаламдын окуясында мына бизге чоң сабакты туугандар калтырып кетти. Эми туугандар мына ушул баланын үйдөгү домашний комфорту, үйдүн ичиндеги анын акыбалы, анын психологический состояниясы, анын ошол көчөгө чыккандагы мындай багы социальный ушул эл менен аралашып кошулушу, бардык нерселер туугандар мына ошол нерсенин бардыгы ата эненин тарбиясынан көп аябай зависит этип турган нерсе бар. Туура бул ген деген нерсе бар. Бизде кан бар, бул ген деген бар. Бул бар нерсе, бирок бул ген дегени туугандар эгерде бул 100% постоянно ушул ген эгерде верховенство ала бергенде, анда туугандар начар адамдын балдарынан значит эч качан үмүт жок деген сөз, бул деген жакшы нерсе эмес да. То есть бир адам мразь болсо, значит анын балдардын баары мразь болду. Ошондой деген бул туура эмес. Ой жүгүрдү. Аллах субханала таала ошон үчүн айтып атат: "Юхриджул хайя минал майит вал майита минал хай, ва юхриджул майита минал хай." Өлүктөн тирүүнү, тирүүдөн өлүктү чыгарып коет деп Аллах субханала таала ушул аятында айтып атат. То есть бул дегени өлгөн ушул айтайлык аябай начар болгон адамдын белинен Аллах таала аябай ыймандуу ушундай перзентти чыгарып коет. Жок, эгерде бул адамдын аябай окмуш сонун такыбалуу, ыймандуу адам болсо, ошонун белинен керек болсо самый жеткен мразьты дагы Аллах таала бул дегени, то есть мына ошол ген үчүн ген ушундай деп туруп биз адамдарга баа бербешибиз керек эч качан. Ошондуктан Аллах субханала таалага туугандар дуа кылабыз. Анан туугандар албетте эми баланын тарбиясы билесиздер, метод кнута и пряника деп коет. Бул дегени только террордун үстүндө эгерде баланы кармап ошол террор коркутуп отуруп ошентип гана тарбиялап чыгарган баланын келечегин ата энелер өлтүрөт. То есть бул адамдын келечекте болгон коркуулары, анын чисто ошол психологический багы барьерлердин жаралышы, өзүнө ишеним жок, кыскасы ошол чоң комплекстер жаралып, ошол адамдын дагы ата эне ошол неполноценный адамды ушундай коомго чыгарып коюш коркунучу жатат. Мына мисалы туугандар билесиңер да, багы маньяктар баргы, маньяктар, которые адамдарды өлтүрүп, мыкаачылык менен өлтүрүп, ошентип жүргөн адамдардын бүт көрсөңөр, мындай никогда эч ким мына ошолорду ошондой маньяк деп ойлогон эмес. Эмне үчүн десе, аябай интеллигентный, укмуш, мындай жөнөкөй, простой, спокойный, семьянин, мына ошондой көрүнүштө, бирок бул адамдын ичинде алоолонуп жанып турган оту башка, шайтандын оту жанып. Мына ошол дагы туугандар ошол ата эненин воспитаниясы, мына ошол үй бүлөнүн ичинен келип чыгат. Туугандар, лицемерие, эки жүздүү болуу, жалганчы болуу, мына ошол үй бүлөдөгү ата эненин образы барго, жашоо образы. Мына ошол нерселерден балдар бүт нерсени алып турат. Бардык нерсени алып ушул нерсени үйрөнүп турат. Туугандар, дуа кылабыз, Аллахым бардыгыбызга бекем ыйман берсин. Я Раббана, Аллахым туура жолдон адаштырбаган, ушул жерге келген ар бир пендеңдин кандай дуа тилектер болсо Аллахым өзүң орундаткын. Кудайым туура жолдон бизди адаштырба, Аллахым туура жолдон адаштырба, Кудайым. Жүрөктөрүбүзгө чындыкты, акыйкатты Аллахым чындык акыйкат сүрөтүндө бизди жайлаштыр, Кудайым. Ошол чындык акыйкатты көрүп таанып билгенди жана артынан ээрчип жашаганды өзүң насип эткин. Аллахым калптан анын абдан кооз сүрөтүндөгү болгон калп болсо дагы ошол калптын калп экенин көргөндү жана ошол калптан алыс жашаганды Аллахым өзүң насип эткин. Кудайым элибизге, журтубузга
ынтымақ, биримдик, ынтымақ берген я Раббана. Елбіздің ынтымағын, биримдигин Аллахым өзің бекем қылғын, сырттан болған душмандардың көз арттырған, жаман ойлаған ойлары болса Аллахым, ошол жаман ойлаған ойларын, алардың суық көздерінің бардық жамандықтарынан Аллахым өзің бізді сақтағын, аларды өздеріне қайтарғын я Раббана. Елбізді улут-улутқа, уру-уруға, регионға бөлінбестен бір ынтымақты ел болып жашағанды Аллахым барыбызға насip ет. Өтіп кеткен ата бабаларыбыз, жақындарыбыздың жатқан жерлерін жайлы қыл. Алардың инсандық табиатымен кетірген кемшіліктерін Аллахым өзің кешір. Бала-шағаларыбызды иманды қыл, аларды намысты қыл. Аллахым келечеги жарқын жана өніккен өлкөдө жашаганды Аллахым аларга насip эткен. Аллахумма салли ва салли ва барик аля набийина хабибина саййидина Мухаммад ва алейхи ва сахбихи ажмаин.